Урматтуу көрөрмандарым, мен бүгүн сиздерге бир жакшы видео тартууламакчымын. Биздин түштүк чергесинде той аш берилгенде конок күтмөй деген дагы бир кошумча нерсе бар. Аны көп башка туугандар биле бербесе керек. Бизде түштүктө ушундай ашка келгенден кийин жей турганды жеп, иче турганды ичип чыккандан кийин андан сырткары дагы ошол аш берген адамга келген жакын туугандарын конокко бөлүнөт. Мисалы бүгүн биз менин бир тууган кайным кайнатасын аш берип аткан экен, келиндер ошо бир туугандары. Анан бизди ээрчитип келди. Мына бул киши мен жакын үй бүлөм менен дагы тааныштырып коеюн. Бул киши менин кайнатам болот. Мектепте эл агартуунун отличниги болуп пенсияга чыгып дагы деле иштейт. Бул киши менин кайненем. Бул да эл агартуунун отличниги, англис тилчи. Бул кайнагамдын аялы, бул ушул достору, кайнымдын аяштары. Ушинтип биз конокко бөлүндүк. Мына ушул жакшынакай дасторконду кылып бизге мына конок баккан жигит. Атыңыз ким? Ильяс. Ильязбек. Бул Жалал Абад областынын Сузак районунун Орто Азия деген айылында турабыз азыр. Мына ушул жерде дагы ушундай жакын туугандарга дагы бир кой союлуп, бүтүн жилик деп коет, билесиңер, бүтүн жилик тартылып, бизде ушундай салт. Эми бул ашыкчабы, ашыкча эмеспи билбейм, ушул элибизге сиңип калган салт. Илгери мунун кызык жери ушинтип келген коноктор азыр эми баягы жечүсүн жеп ала турганын алып кетип калат. Илгери конок деген аты ушинтип келген үйүндө жатып, эртең менен туруп, анан дагы жанагы аш берип аткан үйгө барып, ал жерден дагы ушинтип 2-3 күнгө созулат эле да. Эми азыр мындай азыркы аш берүүлөр бизде короткий вариант болуп калган. Ушундай. Мына бул кайнымдын досу, бул да бир кайным, бул да достору. Ушинтип биз конокко бөлүнүп, мына ушундай татынакай үй бүлөдө. Рахмат сиздерге. Ушундай бизди жакшы дасторкондор менен. Атыңыз ким? Атым Салтанат. Салтанатында бизди жадырап, жайнап, тосуп алып, ошентип анан конок кыдырмай деген бар. Келип конокторду кандай тосуп атат экен деп тойдун ээлери келип бир маал кыдырып кетет, комиссия болуп. Ошондой. Ата сүйлөп коесузбу эми ушу кудалардын эмесине? Той кылып аткан адамдарга чоң рахмат. Аш берген адамдарга. Алардын иштеринде ийгилик болсун, ден соолуктары чоң болсун, өмүрлөрү узун болсун. Элибиз, журтубузга тынчтык, амандык болсун. Эл журттун арасында ушуларга тынчтык, амандык, бакыт каалайбыз. Эне сиз да сүйлөп коюңуз эми. Каттуураак. Ушу кудам балдары баары чогулушуп, ушу атасынын ашын берип, Куран окутуп атышыптыр. Ушу балдардын тапкандарына береке берсин, ден соолук берсин, өмүр берсин. Ушу бизди коноктоп аткан ушу үй бүлөлөрдүн дагы дайыма тапкандарына Кудай береке берсин. Дайыма ушундай жакшылыктарга дасторкондоруңар жайыла берсин. Элибиз, журтубуз баарыбыз аман болсун, тынч бололу, заманыбыз тынч болсун. Айтканыңыз келсин, рахмат. Коноктор анда конок боло бергиле. Коно бергиле. Урматтуу көрөрмандар, мына ушундай биздин Жалал Абад чергесинде ушундай каада салтыбыз область боюнча бирдей эле болсо керек. Эми биз билгенден торолуп чоңойгондон ушундай аш болот, аш берилет, анан ушинтип конокко бөлүнөт. Бир нече койлор союлат, 30 конок, 40 конок болуп кетиши мүмкүн. Эң көп болгондо канча конок болот ата, ушу сиз билген? 150 конок. 150 кой союлат ошого. 150 эми көп тууган уругу бар балдарга 150 болуп кетиши мүмкүн да. Ооба. Саламатта калыңыздар, аман эсен болуңуздар. Мына кайным да келип калды. Ушул кайнымдын кайнатасын аш берип атышкан экен, ошентип келдик баарыбыз.